Алымдардың біреусі айтады, кимде үйіне салам беріп кіріп жүрсе дайыма, салам бере тұрған болса, ошол үй ешқашан берекесіз қалбайды екен. Егер тұңғиыққа түсіп қалған болса, ошол үйде тыныштық пайда болады екен. Қарыз болған болса, ошол үйде құтылады екен. Аллаху акбар. Эми ойлосо, мен дайыма айтып берем да, эң жакшы үй кайсы үй? Кимдин үйүндө тынчтык болсо. Аялың башып турса, балдарың аталып турса, бир туугандарың келип турса, үйүңдө чыр чатак жок болсо, ошол үй тынчтыктын үйдө турабы? Ошол үйдө береке бар экен, субханалла. Баарыңар туура айттыңар. Бирок үйүңдө тынчтык жок болсо, таалим болобу? Куран окулабы? Зикир кылынабы? Сый-урмат болобу? Караса намаз окулабы ошол? Болбойт да турабы? Бирөө тиги кыбланы, бирөө бул кыбланы карап отурсаң. Бирөө күн чыгыштык, бирөө күн батышты карап отурсаң. Болобу? Ошол себептен үйгө салам берип, үйгө тынчтык тап келиш биринчи зарыл. Кайсы үйгө тынчтык тап келсеңер, мындан айтайын биринчи. Бир сүннөт бар, көрүнгөн сүннөт бар. Бир сүннөт бар, көрүнбөгөн сүннөт бар. Көрүнгөн сүннөт бар, силер айтып аткан нерселер. Бирок көрүнбөгөн сүннөт бул акылмандуулук. Ошол үй бүлөңөр субханалла тынчтык тап келүү дагы бул акылманчылык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүт мисалы тети сыртта кел атасың, бирөө менен урушуп кел атасың, мушташып кел атасың, банкрот болуп кел атасың, бүшүнө ачууң келип кел атат, эч нерсе жакпай атат, кырып кел атасың баарын. Бүш эч мындай айтканда сен ушундай бир адамсың, мындай айтканда бир мындай жанагындай ит кел атат да ошондой. Бирок эшигиң алдына келгенде ассаламу алейкум деп мусулман болуп кирген үйүңө.